Мекендештер, арыбаңыздар, біз азыр Ош базарда жүрөбүз. Мына Бореки Адрашман, біз көнгөн ысырык деп коебуз. Эми бул Россия Федерациясына мону менен келген мекендештер түрмөгө отуруп калып атат тилекке каршы. 2024-жылы Бореки Адрашман наркотик болуп эсептелинет. Пармала деп коет, гармала деп коет орустарда. 228 статья менен жана 229 статья менен 10 жылга чейин ушунун айынан мекендештер отуруп калгандары бар. Ошон үчүн Россия Федерациясына Борекини алып бармай жок. Чемоданга алып бармай жок, бирөөнөн берүүмөй жок, суратмай жок. Андан көрө Бореки биз көнгөн жанагы арчадан эле алып туруп ошондон түтөтүп турсаңыздар болот. Монун тилекке каршы ушунун негизинде көптөгөн жарандардын өмүрү кыйылып калып атат. Ата-энелер, мекендештер баарын ошо видеону бөлүшүп коюңуздар сөзсүз түрдө, себеп деген көп мекендештер билбестик кылып атат бүгүнкү күндө дагы. Ушундай болуп калды. Сак саламатта болуңуздар. Салам мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесине Бишкектеги турак жайларды Россияда мекендешиге сатып жатабыз. Марксистский метросунун сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. Айына болгону 39.800 сомдон өйдө. 5 жылга рассрочкасы менен жашынакай шарт түзүп бердик. Кичине турак жай боюнча маалымат бере кетейин. Өзү 18 гектар жерде ичинде мектеп, детский сад, поликлиника, торговый центр жана өзүнүн паркы менен турак жай кетет. Керектүү нерсенин баары ичинде болот. Бул жакта бүт квадратураларды сунуштай алабыз. 41 квадрат метрден баштап 99 квадрат метрге чейин келип алып кетсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, себептен батирлер биринчи төлөм жок болгону 100 батирди сатып атабыз. Анын жарымынан көбү сатылды. Силер үчүн ушул долбоорду алып келдик. Кошумча сөз. Бул жакта эми WhatsAppка жазсаңыздар болот, же болбосо чалсаңыздар болот. Эми биз очередь менен жооп беребиз. Азыр аябай көп заявка болгондуктан очередь менен жооп берип жатабыз. Күтөбүз сизди. Астына дарегинде жазып коем, телефонда жазып коем, толук маалыматты алып туруп офистен келип Бишкектен батирлүү болуңуздар.